1960-жылы Сомали өлкөсү эгемендүүлүккө жетет. Өлкөнүн туңгуч президентин 69-жылы көтөрүлүш менен кетиришип, бийликке Сият Баре келип 20 жыл өлкөнү башкарып, бирок кыйраткан деле иш жасабайт. Ошондуктан алдагы бийликтен кубаланып 91-жылдары бийликти талашуу иш-чарасы башталып, бул нерсе жарандык согушка айланып, өлкө ар кандай күчтөрдүн колуна өтө баштайт. Алардын бир тобу жалаң мусулмандардан турган уюшкан топ болчу. Тасмабыздын баш каарманы Самия ошол жылдары төрөлүп, жаштыгы өлкөнүн өтө жаман мезгилдеринде өтө баштайт. Самия жаш кезинен чуркоого кызыгып, жеңил атлетика менен машыгууга аракет кылып, жарыштар болгон учурда жалаң чоңдордун арасында жалгыз кичинекей кыз болсо дагы катыша берчү. Бирок каарманыбыздын үй бүлөсү мусулман динин кармашып, алар мусулмандар башкарган аймакта жашагандыгы үчүн кыз балдар спорт менен машыгуу бул жакта калсын, спортту көрбөш керек деген тыюу бар болчу. Анткени мусулмандардан турган уюм динде жок эле саясатты жүргүзүп, аялдарга ар тараптан тоскоолдуктарды жаратып, тыюу салып коюшат. Бирок каарманыбыздын атасы Юсуф кызынын чечимин колдоп, бир мезгилде апаң дагы спортчу болчу, апаң экөөбүз так эле спорт оюндарында таанышканбыз. Эгер чуркоодо ийгиликке жете турган болсоң, мен сага мыкты бут кийим алып берем деп кызын кубандырат. Каарманыбыздын үй бүлөсү туугандары менен бир короодо жашагандыктан Самия туугандарынын бири Али менен ар дайым ойноп, экөө чуркагандан жарышып, Самияны Али такыр эле жеңе албай коет. Анткени алар эртең менен мектепке барган учурда ар дайым чуркап жарышып барышчу. Али ар дайым эле Самияга жеңилип калып, досторуна шылдың болуп, акыры Самияга сунушун айтып, кел, мен сенин машыктыруучуң болоюн. Сени баары бир жеңе албайт экенмин, андан көрө сени күчтүү кылалы. Кийинки жылы шаардагы жарышка чыгасың десе, Самия макулдугун берип, экөө машыга баштап, мектептен кийин Али Самияны машыктыра баштап, кээ бир учурда үйгө кеч келишип, апасынан келтек жешет. Бул убакта алар жашаган аймакта тополоң атыштар бат-баттан болуп турчу. Ошондой атыштардын биринде Самиянын атасы Юсуфтун бутуна ок тийип, ок тийген бутун кесүүгө туура келип, Юсуф ишке жараксыз болуп калат. Ошол окуядан кийин үйдө береке качып, Юсуф иштей албай калгандыктан өзүн аябай эле жаман сезип, мен ушундан көрө өлүп калсам болмок, эми силерге жөн эле жүк боломун деп аялына айтып, ал эле эмес кызы Самияга дагы такыр көңүл бурбай калат. Юсуф буга чейин кызы мектептен келген мезгилде кызым келди деп тосуп алчу. Бирок эми кайгысынан чыга албай, ол турган жеринде эч ким менен сүйлөшпөй, үй бүлөсү ага сүйлөгөн учурда жини келип кыйкырына берет. Атасынын мындай абалын көргөн Самиянын дагы көңүлү түшүп, өзү дагы чуркагысы келбей калат. Аны буга чейин Али машыктырып, бирок акыркы күндөрү Али менен машыгууга дагы барбай, такыр эле көңүлү чөгүп кеткендигин атасы Юсуф байкады. Ошондуктан ал кызынын жанына барып көңүлүн көтөрүүнү каалап, андан кечирим сурап, кызым, сенин жакында боло турган мелдешти жеңе турган максатың бар эле го. Сен аны эмне унутуп калдыңбы? Максатты унутпаш керек да. Адамды алдыга бир гана максат жылдырат десе, каарманыбыздын көңүлү көтөрүлө түшөт. Самия Алиге барып, экөө кайрадан машыга башташып, машыгуудан кайтып келе жаткан мезгилде алдынан мылтыкчан жаш балдар чыгат. Көрсө, кээ бир уюмдар катарына адамдар жетпегендиктен жаш балдарды дагы алып алышат экен. Алар Самияны кыз бала эмнеге мындай кийинип жүрөт деп ызы-чуу салышып, бирок мылтыкчандардын арасында каармандарыбыздын тууганы Ахмет бар болгондуктан аларды кетирип жиберди. Жарыш өтө турган күн келип, каарманыбыз адаттагыдай эле жарышкандардын арасында эң кичинекейи болуп, бул жолу Самиянын машыгуусунан пайда чыгып, биринчиликти алат. Каармандарыбыз кубанышып эле үйүнө келип, ата-энелерине мактанышып, аталары кубанып жатса, агаларына бул нерсе көп деле жаккан жок. Анткени алар үчүн карындашы келечеги жок нерсе менен алектенип жаткандай болчу. Юсуф буга чейин кызы жеңүүчү болсо, ага бут кийим алып берем деген убадасын эстеп, өкүнүчтүүсү бут кийимге акчасы жетпей, чуркоого керектүү арзаныраак буюм алып берет. Кандай болбосун, Самияга бул белек аябай эле жагымдуу болду. Ошентип, бул окуялардан кийин көптөгөн жылдар өтүп, Сомалиде дагы өзгөрүүлөр пайда болуп, мусулман динин кармайбыз деген уюм өздөрүнүн тартибин мурдагыдан дагы күчөтүп, жоокерлер көчөдө мылтыкчан жүрүшүп, оронбогон аялдарды текшерип, жада калса үн алгыдан обондорду угуп жаткан эркектерди жазалай башташат. Ошондуктан бул убакта селки кызга айланган каарманыбызга чуркап машыгуу аябай эле татаал болуп калды. Бирок машыктыруучусу Али маселени чечүүнүн жолун издеп, экөө түн окумда бардыгы уктаган мезгилде ээн жайга барып, Самия ал жакта чуркап машыга берет. Анткени жакында Харгес деген жерде эл аралык чуркоо жарышы өтүп, эгер каарманыбыз ал жарышты жеңе турган болсо, Олимпиадага барганга мүмкүнчүлүк алмак. Өкүнүчтүүсү күндөрдүн биринде Али үй бүлөсү менен айылга көчүп кетет. Эми каарманыбыз ар дайым чогуу жүргөн тууганы жана машыктыруучусу Али жок, жалгыз калды окшойт. Самиянын жагдайын түшүнгөн атасы жалгыздатпай, эми машыктыруучуң мен боломун деп айтып, адаттагыдай эле түн кирген мезгилде кызына шерик болуп ээн талаага барышып,
Самия ал жакта чуркап машыгып даярдык көрө баштайт. Бир күнү атасы ага жакында жарыш боло турган Харгеске барганга билет алып берди. Ага кубанган Самия машыгуусун токтотпой кайда барбасын чуркап, жада калса оронуп хиджаб кийип жүргөн мезгилде дагы эч ким жок жерде чуркай берет. Ошентип жарыш боло турган күн келип, Самия Харгеске жалгыз барып, анын кайтышын атасы менен агасы Саид күтүп турган. Бир мезгилде эле каарманыбыз автобуста маанайы жоктой түштү. Я выиграла! У меня получилось, пап! Көрсө Самия бул жолу дагы жеңишке жетип жакшы кабар менен кайтып келиптир. Үй бүлөсү жаңылыкты угуп бардыгы кубанып жатса, жалгыз гана агасы Саидке бул нерсе жакпай. Карындашы спортчу болгондугу үчүн үй бүлөсүнө зыян келип калабы деп корко берчү. Атасы Юсуф тескерисинче кызынын бул жолку ийгилигин куттуктап коеюн деп атайын дүкөнгө барып, ага бут кийим алып акырындан шаарды аралап үйүнө кайтып келе жаткан. Господи. Бир мезгилде эле шаардын ортосунда жарылуу болгондугу билинип, каармандарыбыз чочуп, Саид үйүнө кайтып келип үйдөгүлөргө атасынын каза болгондугун жеткирет. Көрсө буга чейин Юсуф бут кийимди көтөрүп алып келе жаткан жерде жарылуу болуптур. Ошентип үй бүлө атасын жоготуп, тажыя дагы өтүп, эми үйдөгү маселенин бардыгын каарманыбыздын апасы Аян колго алат. Ты вернешься к тренировкам. Чем скорее, тем лучше. Үй бүлөдө жашоо кайрадан эле мурдагыдай башталып, каарманыбыз машыгуусуна кайтып, бул күндөрдөн көп өтпөй эле Олимпиада уюмунан Садо деген аял келип, Самиянын ийгиликтерин билип, аны өздөрүнүн кеңсесине чакырышат. Көрсө алар жакында Пекинде өтө турган Олимпиадалык оюндарга жөөгүлүктөрдү тандап жатышыптыр. Самия бул тандоодо деле эч кандай кыйынчылыгы жок өтүп, жакында Пекинде боло турган Олимпиадага бара тургандай болуп, бирок ошол күндөрү каарманыбыздын үй бүлөсүндө жаңы маселе пайда болот. Самиянын бир тууган Нодан деген ырдаганды аябай жакшы көргөн эжеси бар эле. Аны өлкөсүндөгү тыюулар чарчатып, ырдагысы келгендигине карабай ырдай албагандыгына жини келип, качкын болуп Европа тарапка кетүүнү чечет. Бул чечимди үй бүлөсүнүн бардыгы колдоп, бирок Самия эжесинен айрылгысы келген жок. Кандай болбосун Нодан кете турган болуп, Самия аны менен коштошуп, арадан көп өтпөй эле Нодандын Европага аман эсен жеткендиги билинет. Бул убакта каарманыбыздын дагы Пекинге бара турган күнү келип, алар учуп кетишип, мындай бийик үйлөрдү көрбөгөн Самиянын Пекинге барып оозу ачылат. Бала кезинен мындай шартты көрбөгөн каарманыбыз ал жердеги жатаканага таң калып, ал эле эмес бутуна биринчи жолу жаңы бут кийим кийип, терезени карап ал жердеги жашоо такыр эле башкача экендигин түшүндү. Бирок өкүнүчтүүсү өз өлкөсүндө биринчиликти ээлеп келген каарманыбыз ал жерде эң акыркы калат. Калганда дагы биринчи келген адамдан дээрлик 8 секунд кеч келип, акырын чуркагандыгына капаланып, дүйнөлүк деңгээл такыр эле башкача экендигин түшүнөт. Анткени башка спортчулар атайын даярдыктан өтүп, керектүү азыктарды жешип, бардык шарттары менен келишсе, каарманыбыз эч кандай шарты жок көчөдө гана чуркап, өз алдынча жөөгүлүккө айланып келгендиги утушка жеткирбеди окшойт. Бирок каарманыбызды көрүүчүлөр колдоп, жарандык согуш болуп жаткан учурда дагы спортко көңүл буруп жаткандыгын сыйлашып, ага күч-кубат берип, атын айтып кыйкырышат. Бирок бул оюндан кийин Самияда дагы бир маселе пайда болот. Ал жолугу жок чуркагандыгы үчүн өз өлкөсүндө коркунуч күтүп, жанагы биз дин менен жашашыбыз керек деп, бирок жүрөктөрүндө кымындай ыйманы жок, динди туура эмес жолго буруп алган фанаттар аны өлтүрүп коюшу мүмкүн эле. Ошондуктан каарманыбыз үйүнө кайтып келгенден кийин кайрадан оронуп алат. Али? Стой. Кайтып келген каарманыбыз үйүнө Алинин келгендигин көрүп, ал аябай эле өзгөрүп кеткендигин байкап, Али Самияга сөз баштап өзүнүн окуясын айтып бере баштайт. Биз айылга барганда ал жакта мектеп жок экен, эч кандай кыла тургандагы иш таппадым. Ошондуктан мен дагы мусулмандардан турган уюмга кошулуп кетүүгө туура келди. Бирок сенин келечегиң алдыда, сен 17 жашта Олимпиадалык оюнга бардың. Демек мындан нары дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетсең болот. Бирок Сомалиде сен ал нерселерди жасай албайсың, ошондуктан Европага кеткениң, үй бүлөң жана өзүңдүн тынчтыгың үчүн кеткениң жакшы десе, каарманыбыз ойлонуп эле туруп калат. Он что, умер? Биз мындан соң бир нече күндөн бери тамактанбай, суу дагы ичпей контейнердин ичинде бара жаткан адамдарды көрөбүз. Көрсө Самия спортто ийгиликке жетүү үчүн Европага барбасам болгудай эмес деп ливиялык аткезчилер менен сүйлөшүп, өзүнө окшогон качкындар менен биргеликте Европаны көздөп мыйзамсыз жол менен бара жаткан экен. Анда аткезчилер мындай адамдарды Европага жеткирүү үчүн акчаларын алышып, бирок аларга малдай эле мамиле кылып Европаны көздөп алып жөнөшөт. Ошондуктан аларды биринчи Ливиядан алып өтүп, андан соң кайык менен Италияга жеткиришмек. Бирок алардын кайыгы кичинекей, анан дагы эски болгондуктан деңиздин кайсы бөлүгүнө келгени белгисиз, бир мезгилде кыймылдаткычы иштен чыгып калат. Кыймылдаткычы иштебей, кайык эркин сүзүүгө кетип, үстүндөгүлөр эмне кылышын билбей, суусап кыйнала баштаган мезгилде алыстан италиялыктардын кайыгы көрүндү. Аны көргөн адамдар кубанып кетишип эле, бирок кайык каармандарыбыз тарапка жакын келбей, кээ бири сууга секирип кайык жака сүзө башташат.
Бирок эки кайыктын ортосундагы аралык бир топ эле болгондуктан көпчүлүгүнүн эрки жетпей, ошол убакта Самия бул акыркы мүмкүнчүлүк экендигин түшүнүп башына атасы берген белекти кийип, сууга секирип италиялыктардын кайыгы тарапка сүзө баштады. Бир мезгилде анын артынан дагы бир бала секирип, бирок ал жакшылап сүзө албайт экен. Ошондуктан ал Самияга сөйөнүп аны сууга батырып, каарманыбыз суудан башын чыгара албай думчугуп кыйнала баштайт. Бир учурда экөө тең сүзө баштап, Самия болушунча суудан чыкканга аракет кылып, бирок деми кысылып Самия дагы деңиздин тереңине чөгө баштады. Ошентип 2012-жылдын 2-апрелинде Юсуфтун кызы Самия жер ортолук деңизине чөгүп каза болот. Кээ бир учурда мындай мусулман бир туугандарыбыздын тагдырларын көрүп, эмне үчүн биз туура динде жүрсөк, жараткандын кулу болсок, бизге мындай кыйынчылыктар келет? Жараткан үчүн бизге жакшылык берүү оңой эле го деген суроо пайда болот. Бирок пайгамбарыбыздын чыныгы момун үчүн бул дүйнө тозок сыяктуу деген хадиси бар. Демек башыбызга келген сыноо балким бизди бейишке даярдап жаткандыр. Эми достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кандай тоскоолдук болбосун, эгер максатыбыз бизди жакшылыкка алып бара турган болсо, сөзсүз аны таштабайлы.